мындайча айтканда бул мушриктер тууганда бул келменин маанисин билген, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч бир зат жок, Мухаммад Аллахтын элчиси деген сөз түн маанисин билген. Бул деген сөз ибадаттын баардыгын жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнайт экенбиз, Аллахтан башкага эч кимге сыйынбайт экенбиз, эч бир сыйынуун жолун багыттабайт экенбиз. Бул сөз менен биз могу буттардын баардыгын кулатып жоготушубуз керек. Эч кимди ортомчу кылбайт экенбиз, эч кимден шапаат сурабайт экенбиз. Бүт жакшылык жамандык Аллахтын колунда гана деген нерсени билген. Ла илаха иллаллах келмени айтып койсок, ушул нерселерге барар экенин билишкен. Ошондуктан алар сөздөрүндө ошол тилди ал кезден маанисин түшүнгөндө, азыркыларны кээ бирлер айтып кое берет, бир кайтып кое берет, ал нерсени жасабайт. Канча деген мусулмандар бүгүнкү күндө ла илаха иллаллах деп коюп, дарактарга барып чүпүрөк байлап сыйына берет. Ла илаха иллаллах деп коюп, тоолорго барат, үңкүрлөргө барат, бүй бакчыларга барат, көз ачыктарга барат. Себеби ал билбейт туугандар. Ла илаха эмне деп айтып атат, маанисин экен билбейт. Ушундай келме айтып койсоң мусулман болот экенсиң деп. Жок, ошонун маанисин түшүнсөң жанагылардын баарынан тосуласың деген сөз. Мен Кудай жалгыз ааламдардын Роббисине Аллахка ишендим. Ошол гана пайда зыян алып келет. Эч кимди ага тең койбойм, эч кимди ага шерик кошпойм. Ибадаттын эч бирин агадан башка эч кимге арнабайм деген сөз. Ал эми ал жөнөткөн Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мойнун сонам баш ийем. Ошол көргөзүп бергендей кылып Кудай тааламга сыйынам, буйругун аткарам, тыйганын тыйлам. Жол көрсөтүүдө пайгамбардан улуу эч ким жок. Сыйынууда Аллахтан башка улук эч ким жок деген нерсе да. Ошон үчүн адамдар мына пайгамбардын өмүр баянын, пайгамбар эмнеге чакырганын билбегенден кийин, келменин маанисин билбегенден кийин динди башка нерсеге буруп кеткендер бар.